Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бишкек шаарынын жогорку батыш тарабы Арчебешик конушунун үстү болуп калат. Орого 2ден сатыла турган таптатынакай мына ушул жаңы бүткөн үй сатылат экен. 13,5 9,5 участок 4,5 сотукка жакыныраак. Дареги туугандар. Бишкек шаарынын үстүнгү тарабы Арчебешик конушунан өйдөңкү жагында Орог 1, Орог 2де Багорная 50В дарегине келесиздер. Бул да Багорная көчөсү, бул дагы Багорная көчөсү. Новостройка туугандар, сонун жаңы үйлөр салынып келатат. Тоонун асты өзүңүздөр үстүртөн да бир сыйра витти көрсөңүздөр болот. Дал мына ушул үйүбүз сатууга коюлду. Багорная 50В. Жап жаңы бүткөн 2024 үй 13,5 9,5 салынган, участок болсо 4,5 сотукка жакыныраак. 2 унага парковкасы дагы каралган. Көчөлөрү кенен, 2 уна кенен кесилишип өтөт. Жанында да бир пустой участок бар экен. Мында балким ээсинен сурап көрсөңүздөр, может соседи сатат чыгар. Эгерде участок кичине десеңиздер, бул жагында да мынакей чоң участок бар. Балким сатылбайт, аны эми ээсинен сурап көрөсүздөр, мына үйдүн ээсинен. Балким кошунасы сатып калар. Үстү тарабы тоо туугандар, таза, абасы таза. Эгерде ориентир ала турган болсоңуздар, жаңы салынып аткан стадиондун эле так үстү тарабы болуп калат. Магистралга жакын, Алыкулов көчөсүнө где-то бир 15 мүнөттө чөстөр. 15 мүнөт Алыкулов көчөсүнө түшсөңүздөр, анан ылдый уже бүт асфальт. Суу свети киргениңиздерде кладовка, жанында дараткана, сыртында 2 унаанын парковкасы. Бул жакта да мынакей көчөлөр кенен, сонун мындай тынч, баягы шаардын ызычуусунан четирээк жерде, сонун жерде жайгашкан экен. Басын сиздерге сразу шашылыш түрдө айтып коеюн, $115,000 кеми бар экен. Так, бул жагынан мен сиздерге чой боюм баарыны бардай көрсөтүп айтып кое берейин. Бул жагында болсо мынакей кладовка, көмүркана десеңиздер да болот. Мынакей майда чүйдөн нерселерди койгонго. Жанында болсо сыртка жатканасы, септик жана айткандай эле. Бул жакта болсо мына 2 уна кире турган парковкасы бар экен. Счетчик бул жагында. Бул жакта мынакей тропинкалар коюлган, кечинде өзү күйө турган лампочкалар коюлган. Жашыл зона, кааласаңыздар тапчан майда чүйдөн нерселерди коюп алсаңыздар болот экен. Заборлор, евро заборлор коюлган. Жанынан бул жактан дагы артка өтүп кетсеңиздер болот. Бул жагынан дагы өтсөңүздөр болот. Турасы 9,5, узуну 13,5. Бул жагында болсо котельныйга жол. Бул жагынан основной үйгө кире турган жол экен. Мынакей лестницасына киресиздер. Бисмилла деп. Киргениңиздерде туугандар, бул жер прихожка дагы, плюс дараткананы мынакей сыртка кылып коюптур. Караңыздар. Дараткананы сону кылып коюптур. Бул жакта мына ажатканасы, душовой, бүт кафелдер потолокко чейин кылынган, үстү мынакей бүт пластик болуптур. Бул жакта подогрев менен кошо, раковина, бүт паровой отопленияларына чейин кирген. Бул жакта эми өзүңүздөр стиральный машина коюп алсаңыздар дагы болот экен. Дараткана менен үйдө дагы бир перегородка эшик тосуп турат мынакей. Бул аябай жакшы чечим. Бисмилла дейли. Охо. Мына караңыздар, сонун кылып неоклассикада жасап коюптур. Коридордун ширинасы примерно 1,70-1,65 тегерегинде. Оң жактагы биринчи бөлмөдөн баштап көрсөтөлү. Бул биринчи бөлмө ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакка эми өзүңүздөр занавеска, как положено. Диван, кроваттарды коюп аласыздар, 2 паровой отопление, панорамный терезе. Сонун кылып жасап коюптур. Үстүндө потолоктору прямой, ичинде светодиодный ленталар дагы бар. Бул жактан болсо кухняга кирет экенсиздер. Мынакей. Туугандар, эң сонун жери, мисалы, баягы шариатка да аябай ылайык келе турган кухнядагы адамдар сыртта, мисалы, бул жактан тамагын бышырып, очоккана үйдүн артына жайгашкан. Бул жака конокторго аралашпай, үйдүн артында кызматты жасай берет экен. Бул жерде кухонный гарнитур, стул коюлат экен. Бул жерде панорамный эшиктен сыртка чыксаңыздар, бул жак мына сонун гүлдөп турат бактар. Бул жагында очокканалар коюлган, светтери коюлган, чоң казан, кичи казан коюлуп тур, суу, раковиналар киргизилген, отун кое тургандар киргизилген. Бул жагына тапчан койсоңуздар же 1-2-3 түп кичинекей көчөт отургузуп койсоңуздар болот. Үй полный утепление болгон, суу светтери кирген, кыскасы үй под ключ ремонт менен туугандар. Бул жагына мына бир адам өтө турган орун калтырылыптыр. Ар жагынан кененирээк экен. Так, аны дагы айланып көрсөтөбүз. Сиздерге тезирээк көрсөтүп өтөйүн. Бул жагы да кухнясы болду. Кухнядан чыкканда кайра мына экинчи бөлмөнү да көрсөтүп өтүп кетели. Бул жакта болсо мынакей дагы биринчи детский спальный, мынакей люстралары коюлган, сонун болуп жасалган. Комната примерно 3,5-3,80 чыга тургандай.
бөлме. Жалпы 13,5-га 9,5 деп айттық. Квадратын эми өзүңүздөр чыгарып алсаңыздар болот. Документтери баары так экен. Үй жаңы бүткөн, эч ким жашай элек. Пара отоплениялар көмүр менен. Мынакей. Бул жака эми газ келелек, канализация келелек, бирок шаар кошулуп эметсе, бүт буюрса кирип калат. Туугандар, ушул жактан үйлөр жакшы сатылып атат экен. Ээсинин айтуусу боюнча үйлөр жакшы сатылып атат, шаар көчүп, чоңоюп жаткан тарап дейт. Бул жакта экинчи детский, балдардын же кыздардын бөлмөсү. Өзүңүздөр каалагандай терезелер чоң калтырылган. Мынакей, бул жак күнгөй тарабы. Мына ушундай асты бүт паркеттер басылыптыр, ламинаттар басылган. Басын сиздерге башында айттык, $115,000 кеми бар. Алмашы жолдору жок экен. Бираз чүрүп берем дейт. Буга чейин да сурап аткандар болуп атат дейт. Балким нак клиент боло турган болсо, жакшы сүйлөшүп, чүрүп берсек болот деп түшүндүрдү. Так, туугандар, бул жагынан болсо топкага кирет экенсиздер. Мынакей. Топкага киргенде бул жерде печка, прямой труба көрүп турасыздар. 4-5 мешок көмүр койгонго, мындай полный утеплениялар болгон. Бул жактан мына суу дагы киргизип коюптур. Аристондордо ошол жака келсеңиздер болот экен. Бул жактан болсо мына очокканага отун ташысаңыздар, ичинен да өтсө болот экен. Наркы тарабынан да, бул тарабынан дагы өтсөңүздөр болот. Үй жалпы эми бир 100 ичи таза 100 квадрат чыгып берет да буюрса. Мынакей үйдүн асты тарабы өтө сонун туугандар. Сиздерге полный үстүрттөн дагы бир сыйра көрсөтүп атабыз. Аябай жакшы жерде жайгашкан. 4,5 сотукка жакыныраак, 4,3 бирдеке деп айтты. 4,5га жакыныраак деп айтсаң туура болот деп түшүндүрдү эси. Бул жагынан дагы суулар киргизилген, евро брусчаткалары коюлган, светтери бүт коюлган. Кыскасы, баасы $115,000 кеми бар. Мынакей, торг бар деген демекчибиз. Үй сонун конвертивинде жабылган. Шамалдага дагы кытырап баягы шамал кирбейт. Сонун суукада туруктуу утеплениялар болгон, бра лампочкалар коюлган. Кыскасы эми стройканы билген адам салыптыр. Чалып байланышып көрүңүздөр.